Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Куранды туура окууну үйрөнүү аттуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Мына бүгүн экинчи сабагыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз мына ушул Курандын ичинен сүрөнүн башында окуу сүннөт болгон басмала же болбосо экинчи аты тасмия деп коет. Бисмиллахиррахманиррахимди мына ушул канткенде туура окуйбуз жана кайсыл тамгаларга көңүл буруш керек. Мына ошол туурасында Аллах буйрса кеңири токтолуп ачыктап өтөбүз. Анда эмесе сабактын баштан аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Эң алгач бул жерден Бисмиллахиррахманиррахим деген басмала. Буну окууда көп кездешкен каталардын бириси мына ушул ба тамгасынын касрасы. Ба тамгасы өзү бул жеңил тамга, бардык эле тилде бар. Мына маселе жок. Болгону ушу касрасын чыгарганда бисми деп айткан ордуна айрым учурларда бысмы деп мына ушул менен айтылып калган учурлар көп эле кездешет. Мына ошого бысмы деп менен эмес, бул катасы. Ошого туурасы касра. Бис озу жаябыз. Бисми, бысмылла деп адатта кичинекей кезинен бери ата бабаларыбыздан үйрөнгөндүктөн ошо адат болуп калгандыктан менен айтып калганбыз. Бирок ошол бара-бара көчө бара-бара түзөлөт дегендей, мына биз дагы иншалла ушул катаны көңүл буруп туура окуганга аракет кылыш керекпиз. Демек, би касра менен окуйбуз. Андан кийинкиси син тамгасы. Мына ушул син тамгасы. Син тамгасынын сүкүнү. Сүкүн айтылат, бирок бисми деп тез айткан себептен син тамгасы толук чыкканга жетишпей калат. Ошого мына ушул син тамгасын айтууда бир аз убакыт беребиз. Бисмилла бул чыктыбы же чыкпадыбы деген адамга суроо калып калат. Ошого адамга суроо калтырбастан канааттандырарлык кылып бисми деп син тамгасынын толук чыгышына өзгөчө көңүл бурабыз. Андан кийинкиси бисмиллахи. Бул мурдагы сабакта айтканбыз. Бул ошондой болсо дагы бир кайталап кое берели. Ха тамгасына көңүл бурабыз. Ха тамгасы бисмиллахи же хи деп айтылбастан бисмиллахи деп мына ушул алкымдын эң ылдый жагынан чыга турган тамганы чыгарыш керекпиз. Бисмиллахи. Бул мурдагы сабакта дагы кеңири айтканбыз. Андан кийинкиси бисмиллахир дегенде ушул дагы эле кайра касра. Көпчүлүк араб тилинде Куран окуп атканда дагы биз ушул касра маселеси кыргызчадагы тамгасына окшоп кетет. Окшотуп айтып коебуз. Бисмиллахир деп. Ошого менен эмес, бул ката, турасы бул тура. Ошо бисмиллахир-рахман деген ичинен дагы ушул ха тамгасына көңүл бурабыз. Рахман. Ха тамгасынын канча түрү бар? Биз мурда сабакта айтканбыз. Канча түрү бар? Албетте 3 түрү бар. Алкымдын эң түп жагынан чыга турган мына ушул ха тамгасы, алкымдын ортосунан чыга турган ха тамгасы жана алкымдын эң өйдө жагынан чыга турган хо, жоон тамгасы. Ал эми бул болсо ушул алкымдын эң ортосунан чыга турган тамга. Ошого муну рахман деп мо ха менен айтып албаш керекпиз же рахман деп хо менен айтып албаш керекпиз. Бул экөөтөн ката болот. Мындай айткан дурус эмес. Ошого ушул тамганын өзүн чыгарганга аракет кылабыз. Бул тамганын чыгышы ар-рах кысылып, анан тунук чыгат. Ар-рахманир-рахим. Ар-рахманир-рахим. Бул жерде дагы жана деп айттык, н эмес, ни. Ар-рахманир-рахим. Рахимде дагы жанагы эле кайталанган маселе биздеги ха тамгасы. Мына ушуну дагы чыгып коебуз. Дагы бир эскертүү катарында. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз өзгөчө түшүнө турган эреженин бири ха тамгаларын айырмалаш керекпиз. Ха тамгалар араб тилинде 3 болгондуктан 3 аралашып калса албетте мааниге терс таасирин тийгизет, маани өзгөрүп кетет. Мына ошондуктан ар бирин өз ордуна чыгарыш керекпиз. Бисмиллахи дегенде алкымдын эң ылдый жагынан хан чыгарыш керекпиз. Ар-рахманир-рахим дегенде алкымдын ортосундагы ха тамгасы чыгыш керек. Жана аягында ар-рахим дегенде мына ушул дагы 2 аракет, 4 аракет жана 6 аракет. Созсок болот.
Ошондо ар-рахим эки аракет болду. Ар-рахим 4 аракет болду. Жана ар-рахим 6 аракет болду. Мына ушул 3 түрдү окуй алабыз. Демек бардыгын жалпысынан жыйынтыктап бир окуп берейли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жана дагы бир эске ала турган каталардын бириси мына ушул ро тамгасын. Ро тамгасы эске түшүп кетти. Ро тамгасын айтканда бул ташдид менен айтылат ар-рахман. Бирок ар деп бир канча ролор чыгып кетпеш керек. Булардын бардыгы ката болот. Бул ката. Ошого бир эле ро чыгарабыз. Бир эле ро чыгарабыз. Ар-рахман, ар-рахман. Ал эми катасы ар дегенде дароо 3-4 ро чыгып кетет. Бул араб тилинде такир сыпат деп коет. Буну аша чаап чыгарсак бул баардык тажвид алымдарынын айтуусуна караганда бул ката болот. Бир ро эмес, бир канча ролор чыгып кетти. Ошого ар-рахман, ар-рахман деп рону бир эле жолу чыгарып айтканга машыгабыз. Албетте бул оңой турбайт. Мени талап кылат, бирок ошондой болсо дагы иншалла бара бир жума 2-3 күн бир жакшы менет кылсаңыз ро тамгасы дагы өз ордуна чыгып калат. Аллах таалам бардыгыбызга мына ушул Курандын ар бир тамгасын, сөзүн, сүйлөмүн, аятын туура талаптарды окуп, каталарыбызды тууралаганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.